А, Нариман? Поехали! 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 А вот так. Все? Нормально? Дарья? Нормально сидишь? Не выпадешь? Кеттик. Бисмилля. Бисмилля. Вау! Чоң качествосы, ең чоң немесі ошо. Бир немен задачаны койду, ошо до конца, азырга чейин бар да. Биз обычный адам кандай, кээде кыйналып кеткен таштап коет го. Задача койсо ошо. Биздин досубуз мээримдүү ата, жакшы жолдош. Бала кезде кандай болсо, азыркы жашоодо да ошондой да. Өзгөргөн жок. Баягы кичипейилдик, чынчылдыгы, анан өтө жоош болчу. Эч убакта өзүн көтөрүп, мен сиңгенин көргөн эмеспиз. Дайыма кичипейил. Ар дайым кайсыл жумушта иштебесин, эч өзгөрбөгөндүгү менен сыймыктанабыз. Жакшы үй бүлөнүн баласы, жакшы тарбия көргөн инсан катары баалайбыз. Улукбектин бир жакшы сапаты бул достукта аябай ыйыктар. Бекем достукта. Бала кыял да мындай. Балдарды жакшы көрөт. Дем алыш күндөрү балдарың менен чыгып кичине эс алсаң, бул аябай жакшы. Себеби менин балдарым мен байкап, сезип көрүп жүрөм. Жада калса ушу кинону да чогуу көрсөк деп, анан бир жакшы кинону таап коюшат, анан кеч жумуштан келгенде ата чогуу кино көрөлүчү деп, анан өздөрү ушундай каткырып, күлүп, жыргайт дагы, анан менин да реакциямды неме кылып коюшат да, кандай реакция берип атабы деп. Анан уктап, чарчап келесиң, уктап калсаң, ата турсаң, кызыктуу болуп атат деп. Мен мындан айтам да, балдарга бүгүн ата-энелердин бир мамилеси, мындай мээрими аябай мындай маанилүү. Сабактан тышкары, сабактан кийин мына спорт өзүнчө бир секциялар бар эле да. Баскетбол болобу, футбол болобу. Ошондон кийин биз чарчап эринип, жана үй тапшырманы аткарбай жатып калабыз. Улукбекте андай жок эле да. Аткарып келет, анан көчүрүп алабыз. Кээдечи берточу мен кечинде эметпей калыппыз дейт. Жок дебейт эле. Чогуу жашайбыз да. Национальный университеттин 9-общежитиясы, из факта. Түнү досторубуз келип калат, бир досубуз келип калат, обычно. Меники чоң двойной кровать. Ошону дейм. Аныкы Улукбектики кичинекей да, мындай обычно. Менин кроватыма батпайт да, ошо Улукбек менен жатат да. Эмне десең, анын көзүнөн сага караганда анын немеси жакшы дейт. Неге десең, бул унчукпай жата берет дейт да. Сен мени баткызбайсың.
кайсы бир товарды сатып алып атканда окуйм да, анан окуп көзүм жетпей калат, майда шрифт менен жазылып калат. Анан балам мынаны окучу каяктан чыккан экен десем, анан балам окуп калат. Кыргыз Республикасы, Чүй областы, Сокулук району, мындай ишкана адресин окуп калат. Болду деп анан алабыз. Балам сурап калат, атайым эмнеге сен дайыма ушинтип сурай бересиң, каяктан чыкты деп. Мен айтам, балам, биз Кыргызстандын продукциясын сатып алсак, Кыргызстандын ишкерини ишке алдыга жылдырабыз. Кыргызстандын ишкери кыргызстандыктар үчүн жумуш орундарды түзөт. Кыргызстандын бюджетине салык төлөйт. Кыргызстандын бюджетинде салык көбөйүп, акча көбөйсө, менин айлык маянам көбөйөт. Сага жакшы мектептер курулат, жолдорубуз оңолот, мамлекетибиз күчтүү болот. Чоң атаң менен энеңдин пенсиясы көбөйөт десем, анан деп калат да. Бутунун 4 жерден сындырып алган экен. 4 жерден сындырып, мен айтып атпайм, бир аз немере да, анан кийин келбей, вообще мен чолоңдоп келип, анан кийин бутум ооруп атат, бутум бар десем, эч кандай бутум оорубайт деп, мынау Аламединский рыноктун жанына чейин бастырып келгем да, ошо буту менен. Троллейбуска эптеп бинип, акча жок да, таксиде каякта. Бастырып келип, анан кийин ошол жерде травмпунктта поликлиникага кирип отуруп, врачтар менен кыйкырышып кирген. Киргенде анан кийин жанагы врач күлгөндө, сен ким алып кел деди, мени чакырып алып, сенби деди. Сен молодец дейт да. Неге десең, 7 жерден сынган кишини шерге чейин алып келсең, сен молодец экенсиң деген. Ал 7 жерден сынып кеткен кезде чыдап барган да. Biz үй бүлөлүү болгондуктан досубуз аябай бизге көп жардам берчү эле да. Анан жардамында бир башкача кылып берчү эле да. Келип дайыма акча берип же бир неме алып келгенде биз ыңгайсыз неме болуп калбасын деп акчаны немелердин астына же столдун бир четине коюп кетчү да, айтпай элечи. Балдарды эч качан сен кичинекейсиң, сен нары турчу, сенин ишиң болбосун дебишибиз керек. Дайыма мүмкүн болушунча ошо үй бүлөдөгү кичинекей бир маселелер болсо дагы мындай акылдашып, маслихатташып койсок, балдар мындай кандай десем, өз алдынча бир инсан болуп калыптануусуна аябай жакшы таасир берет экен да. Ата-энелерге ушундай бир кеңеш берет элем, балдар менен көбүрөөк болгула, мүмкүн болушунча мындай чогуу эс алгыла. Себеби мындан үй бүлө институту бул мына коомубуздун алдыңкы эң биринчи ячейкасы болгон үй бүлө аябай бекем болот. Эгерде үй бүлөлөр бекем болсо, анда мамлекетибиз күчтүү болот деп айтмакчымын. Биз баягы совхоздун эгинине ооруп кеткенден кийин анан ошол жерге баягы барып уйларды бакчыбыз, койлорду бакчыбыз. Анан күндөрдүн биринде эртең менен барып байлап коюп, анан обедте барып аны ордуна алмаштырып, анан сууга барып кайра ордуна алмаштырып байлашып керек болчу. Бирок оюнга алаксып, анан обедте барбай калдым. Анан кечиндеси анан мен эмес, атам ошол уйду алып келгени барып, анан таппай калат.
Анан келип менден сурап атпайбы, уй каяка байладың эле депчи. Анан ошо эрте менен байлап, андан кийин суугарып туруп, андан ылдыйраакка байлап койгом дейм. А көрсө эрте менен саат 11-12 болбостон ошо совхоздун жерине кийинки эгинге даярдайбыз деп айдап кеткен экен да, анан уйларды баарын бошотуп коюп берген экен. Анан абетте суугардың элеби десе, ооба деп атпаймынбы. Анан суугарып, кайра жылдырып аркандап койгон болчумун десем, балам, алдаганда үйрөнгөн экенсиң деп. Бир ошол сөзү ушунчалык катуу таасир этти десеңиз. Андан кийин мындай туура эмес кылдым деп өзүмдү ичимден аябай жемелеп, анан алдабаш керек деп. Азыр мен балдарды дагы алдабагыла деп. Ушу атама окшоп эле, атамдын ыкмасы менен акырында айтып койсоң, ошол таасирлүү болот да. Кээде, например, энеси канча бакырып айтканы менен анча таасири жок. Атанын ушу бирөөз жумшак эле, жакшына, бирок сөөгүңдүн чучугуна жеткидей кылып айтып коет да. Ошол жашоодо бул ошол өлөр өлгүчө ошол сөздөр калат. Ушул үйдө 11 жыл Исхак Разаков жашаган экен да. Так. Ата, эмнеге Исхак Разаковдун кыргыз тарыхына чоң мааниси бар? Исхак Разаков бул кыргыз эли үчүн аябай ийгейсиз чоң кызмат өтөп кетти десек болот да. Бул ошол жетекчи болуп турганда жетекчиликтин тазалыгыны, жетекчиликтин кесипкөйлүгүнүн мындай үлгүсүнү көрсөткөн киши болгон. Исхак Разаковдун баягы сөзү бар го, билесиңерби? Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деп. Шахтадан чыгып келген учурда ошо шахтерлор менен жолугушкан учур экен. Элге аралашып эле жүрүп. Сүлүктөдөгү элге аралашып өтө жөнөкөй болгон. Азыркылап тиги президенттерге окшоп 5-10 машина менен сопровождение менен жүргөн эмес. Алдында бир жардамчысы менен, анан дагы бир киши менен үчөө эле жүрчү ушу. Карасаңар, уйку таттуу, эмгек андан да ширин дейт. Уктап жата бербей, эмне кылыш керек экен? Эмгектениш керек экен, иштеш керек экен. Себеби уйкудан дагы эмгек ширин деп айтып атат, көрдүңөрбү? Роббана атина фид-дунья хасанат ва фил ахирати хасанат ва кина азабан-нар бирахматика я архамар рахимин. Ушул жерге коюлган Исхак Разаков. Көрдүңөр, 19 март 79-жылы өткөн, бирок 2000-жылы мына 2-июнда кайрадан ушул жака келип көмгөн да. Азыр Кыргызстанга ушундай Исхак Разаковтой жетекчи жетишпей атат. Ошондуктан Кыргызстаныбызда ар кандай жакшы иштер болбой атат.